Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз ток-шоу кыйынды баштадык. Биз ушу биздин студиябызга кыйын долбоордун алкагында 7 областтардан айымдарды чакырганбыз. Бүгүн бизге ушу Бишкектен жана Чүй облусунан айымдары келип, биз менен маектешет. Негизги ушу бүгүнкү тема мага да жагып атат, анткени саясат деп саясаттын артынан жүрүп биз көп нерсени унутуп калдык да, көп нерсеге биз көңүл бурбай калдык. Ошо темалардын арасында ушу маданият жана спорт маселелери мындай калып калып атат да, анткени көбүнчөсү эле биз ушу хайптын аркасынан жүрүп эле биз түшүнбөй атабыз да, ушу маданиятты көтөрбөсөк кантип өнүгөбүз. Анткени баарыбыз эле айтабыз го, эти маданияты жок экен депчи. Мындай мисалы көрүп калсакчы, социалдык тармактарда да көп ушундай кездешет го. Мындан тышкары спорт деген нерсени биз ушу пандемиядан да улам биз спорт деген нерсени такыр унутуп калдык. Анткени спорт менен ким магышып атат азыр билбейм, бирок менин уулум бир эле футболго мындай барганга мүмкүнчүлүк алды. Башка секцияларга, мисалы самбо, карате, тайквондо деген нерсе бизде ушу бир жылга жабылып калды. Бир жыл ушундай секциялар жок. Мына эки волейболист отурат, силер волейболго катышасыңарбы экөөңөрчү? Билбейм, силерде тренировкалар болуп атабы, бирок негизи ушул маселелер бизде калып калып атат. Ошо боюнча да биз талкууласак, негизи эмне кылышыбыз керек, ушул тармактарды кандай өнүктүрүшүбүз керек, анан кандай жолдору бар, Бизге ушу бүгүнкү тема улут жүзү спорт жана маданият деген темага Нуракова Аида, маданият кызматкери, жана Аида Мамбетиминова, жаш активист, ошондой эле спортсмен, красавица спортсменка деп айтсак болот. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Анан Талайгүл Токтокунова биздин модератор. Тоже спортсменка, красавица деп койдум. Спортсменка, красавица, дагы белгилүү юрист. Анан ушу кээ бирде бизге келип жарт этип эле биздин эфирибизди ушинтип ачып берип турат да. Баштасак, ушу маданияттан биринчи баштабайлы, анан спортко өтүп кетели. Негизги маселе айылда болобу, азыр Бишкекте эле негизги маселе ушу маданият. Маданият эмнеден башталат? Биз баарыбыз айттык, маданият эме театрга кирсек, театр ушул дааратканадан башталат деп айтылат го. Маданият бизде эмнеден башталат? Саламатсыңарбы? Анда эмесе маданият жөнүндө сөз баштай турган болсок, айтып коет эмеспи, адам турмушунун көзгүсү бул адабият деп. Ал эмесе адамдын өзүнүн көзгүсү бул маданият экен. Андыктан ушу маданиятты эң биринчи баштапкы бала төрөлгөн күндөн баштап маданиятка тарбиялап башташ керек да. Ошол үй бүлөнүн ичинде маданият болуш керек. Мектепке барса, мектептин ичинде маданият болуш керек. Мектепти бүтүргөн соң кайсы окуу жайына тапшырабы, же болбосо өз кызыкчылыгы менен кайсы тарапка барса дагы ошол тарапта ошол адам өзүнүн бир ошол тараптын маданиятына көнүш керек да. Андан эми азыркы мезгилде чындап айта турган болсок, мамлекетибизде ушундай оор кырдаал болуп турат. Ушул оор кырдаалда чындап эле карасак, экономика менен биз чет мамлекеттерге сыймыктана албайбыз. Импорт, экспорт тарабынан мактана албайбыз. Завод, фабрикаларыбыз менен да эчтеке деп баягы көкүрөк кагып биз ушундай кылып атабыз дей албайбыз. Анан бир гана ушу чет мамлекетке көрүнө турган, тааныла турган бул ошо мен айтар элем, ушу айдайым колдоп аткандай спорт менен эле маданият калды болуш керек деп. Эми ушу маданиятка маданияттуу, таланттуу, абдан жакшынакай биздин жаштарыбыз бар, бирок колдоо жок болуп атат да. Ошол эми колдоо болуп, ушу маданиятыбыз өркүндөп өсүп турса, чет мамлекетке жакшы тарабыбыздан, жакшы жагыбыздан таанылып турсак, ийгиликтер ошол тараптан көп болот эле деп айтар элем да. Негизи ушу сиз кайсы тармакта иштейсиз? Анан ушу тармак боюнча да көбүрөөк айтып кетсеңиз. Ушу сиз Чүй облусунан келдиңиз, депутатта болуп иштедиңиз, иштеп атасыздар. Негизи ушу силер жакта маселе кандай көтөрүлөт, же такыр бул маселе мындай калып калабы? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Ушул суроону күтүп тургам. Себеби дегенде биз эми Москва району ошо Сокулук менен Кара Балтанын ортосундагы жайгашкан чоң райондордун бири да. Анан 20 жыл болду. 30-жылы тургузулган, 1930-жылы тургузулган маданият үйүбүз жараксыз деп табылган. 20 жылдан бери маданият үйүбүз талкаланган, ураган,
абалда турат да. Эми бир чоң район маданият үйү жок жашап келатабыз. Байкуш биздин маданият кызматкерлер чогулган жерибиз дагы кичинекей бир бөлмөнү арендовать этип, же болбосо кичинекей бир жерге мындай маданиятка эч тиешеси жок эле бир бөлмөгө чогула калып ишибизди ошол тараптан жүргүзүп атабыз да. Анан өтө өкүндүрөт, албетте өкүндүрөт. Таланттуу балдарыбыз көп, бийлейм деген, ырдайм деген балдарыбыз көп. Албетте баягы Рыскулбеков атындагы музыкалык мектебибиз бар. Ал мектеп дагы эмеси боюнча өтө кичинекей да, мынча балага эметилген эмес, туураланган эмес да. Бирок ошого карабастан ошол мектепке ушул кичинекей чакан азыр болсо көпчүлүгү жана жеке хореографиялык жеке бий үйрөтүү боюнча ушундай кружоктор ачылып, ошолор жака барып үйрөнүп атышат. Эми ушунун баарын башын бириктирип, ушу бир жакшынакай жаркыраган маданият үйү болсо, ыры да, бии дагы, башкасы дагы ошол жерде болсо, сонун болбойт беле. Анан эми маданият жагынан районубуз өтө эле аксап атат деп айтсам болот. 20 жыл бир район маданият үйү жок келатат деген бул өтө эле уят нерсе да. Анан эми албетте биздин жогору жактагы ошо заведующийлер, акимчилик деле министерствого кайрылып атышат, маданият министрлигине кайрылып келатышат, арызын жазып келатышат, өтүнүч кат менен кайрылып келатышат, бирок азыркы күнгө чейин эч бир жыйынтык, эч бир жооп боло элек да. Айда кандай дейсиз, ушул туурабы? Маданият үйү 20 жыл маданият үйүсүз жашап келатат. Ошо бирок үйсүз эле маданият болобу? Албетте болбойт да. Бул өзү мен как раз ошо Аида айымды улай сүйлөйүн дедим эле. Бул алыскы сырт жактагы райондордо эмес, мына биздин Бишкек шаарында мен өзүм күбө болдум. Ошо бир иш чара өткөзөйүн деп, анан ошол жерде ижарага кийимдерди берет экен да, арендагачы. Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театрында. Мен ошол Жаштар театрынын биринчи ичинин абалын көрүп, андан кийинки сыртынын абалын көрүп, ушунчалык зээним кейди да. Бирок ошо айлыгы азына карабай, өзүнүн кесибин сүйгөндүктөн ошол биздин театрларды, биздин маданият үйлөрүн кармап отурган инсандарга ушунчалык ыраазы болушубуз керек да. Ошол кишилер биздин өлкөдөгү театр бар экенин, маданият үйү бар экенин, ошол алыс жер болсо дагы ошол айылда маданият бар экенин именно ошол кишилер кармап турат деп ойлойм да. Андан улай айтсак, вот мен өзү Кыргыз улуттук драма театрына көп барам, Токтоболот Абдымомунов атындагы. Мына биздин бул улуттук деген статусту алып жүргөн бирден бир театрыбыз, тем более борборубуз Бишкекте жайгашкан. Бир жылга жакын такыр ремонт бүтпөй атат да. Бул өзү демек жогору жактын мамлекеттик системанын именно маданиятка болгон кош көңүлдүгү деп ойлойм да. Кош көңүлдүгү деп ойлойм. Негизи маданият деп эле атпайбызбы, бирок башка деле маселелер көп болот. Балким ошо жака мындай көңүл бурулуп кеткен деп эле айталы. Анткени чын эле азыр пандемиянын убагында чын эле ушу маданият эмес, биз экономикабыз да аксап атат. Экономика аз келген, мына саясий туруктуулук да жоголуп кеткендей, мындай ушундай азыр абал турулуп атат да. Негизи силер айтып кетсеңер, ушу маданиятты биз мындай өкмөт тигинтип атат, минтип атат дебестен, өзүбүз деле үй бүлөдөн маданиятты да билесиңерби, мындай илгери деп коелу, илгери биздин ата бабаларыбыз ушинтип бизди маданиятка өзүлөрү эле үйрөтүп койчу эмес беле, момундай маданияттуу болушуң керек, мындай улуулар менен момундай сен мамиле түзүшүң керек, кичилер менен момундай мамиле түзүшүң керек. Анан өзүңдү алып баруу мындай өзүнүн да бир этикети ошондой эле кыргыздарда болчу эмес беле. Анан биз маданият дейбиз, бирок ошондо деле ошо илгерки заман деп коебу, мына советтик заман доорунда деле ага чейин деле бизде мындай бул башкача бир өнүктүү, өзү мындай өнүктүү десек болот. Анткени мындай советтик учурунда мындай чоң бир мааниге ээ болуп, жанагы силер айтып атасыздар, маданият үйлөрү курулуп баштаган. Ага чейин бирок маданият үйлөрү деле жок болсо керек.
Анан биз ошо күтө бербестен өзүбүз деле мындай аракет кылсак болот эмеспи? Мен буга мындай деп айтар элем да, илгери деп калбадыңбы, этнопедагогика деген бар бизде негизи мектепте да. Бул деген жөнөкөй эле макала каптар. Жөнөкөй эле үйдөгү биз колдонуп жүргөн күнүмдүк сөздөр. Мисалы, нанды 2 колдоп үз, тамакты оң колуң менен же, кыз кишини теппе, кыбыланы тээп жатпа. Жөнөкөй эле ушул эле кыска сөздөр бизде мындай ата бабаларыбыз ушундай эле этнопедагогика менен тарбиялап келген да. Эми бүгүнкү күnkү жаштар, бүгүнкү күндөгү жаш ата энелер деп айтсам болот, буга маани беришпейт. Алар мектепке шылтайт. Тарбияны, маданиятты мектептен үйрөнүп кел деп. Мектеп болсо, үйдөгү көргөнүңдү мектепте кыласың, ата энең жоопту деп ата энеге шылтайт. Эки ортодо балага же мектептен толук камдуу маданият же болбосо ошо маданият кандай десем, тарбия көрүнбөй, же болбосо мектептен болбой, же үй бүлөдөн көрүлбөй, эки ортодо балдар азыр тарбияны интернеттен көрүп, анан чет жакка көбүрөөк таасирленип, биз ошо четтин тарбиясы, четтин сырттын маданияты менен жашап калгандай болуп калып атабыз да. Ошон үчүн буга эми мен мындай деп айтар элем, маданият эмнеден башталат деп калдыңыздар. Ошо мектепке барган баладан баштасак, эң жөнөкөй музыка сабагы, маданиятта. Мына ушул эле спорт сабагы, дене тарбия сабагы, бул дагы маданиятта турабы? Андыктан ушул мектептерде, айылдык мектептерде ушул да бир чоң көйгөй бар. Профессионал өзүнүн кесиби менен иштебеген мугалимдер сабак берген учурлар көп болуп атат да. Себеби дегенде музыка мугалими барлык жерде эле жок, көп жерде жок. Азыр илгерки Советтер Союзунан калган эле мугалимдер иштеп калган болбосо, азыркы учурда музыка мугалимдери жок. Анан нагрузка кылып, башка кесиптеги, башка предметтеги сабактагы мугалимдерге нагрузка кылып берип коет. Ал балким хор ырдатар, ал балким бийлетип коер, бирок толук кандуу маданиятка же болбосо ырга үйрөтө албайт. Ошол сыяктуу эле дене тарбия сабагынан турабы, Манар айым, айыл мектептеринде дене тарбия сабагы мугалимдери жок. Аны дагы нагрузка кылып, башка мугалимдерге берип коет. Ошон үчүн мындай толук камдуу спортко дагы, маданиятка дагы ошо мектептен баштап толук камдуу көңүл бурулбай келатат да. Туура маселени көтөрүп атасыз да. Бул маселеничи мындай чоң деп эсептейм да. Бул глобалдуу маселе. Аябай глобалдуу. Биз азыр эмне үчүн жаштар сүйбөйт, маданиятты сүйбөйт, спортту сүйбөйт деп аларга күнөө кое албайбыз. Анткени Катя чын айтып атасың, илгери деп атпайбызбы? Советский Союз бар кезде биз кандайча өскөнбүз. Мисалы, мен баягы өзүм фамилиям Токтокунова болгондон кийин Самара Токтокунованы ар дайым көрчүбүз да, анан ой мындай жакшы, мен эжем, бул менин эжем ушундай болоюн деп бир жолу баягы Комузга дагы баргам да, анан биз азыр эмнени көрүп атабыз? Кичинекей балдар. Кайыргүл Сартбаева деп мен деле деп суктанычын. Ошо менин атым да Кайыргүл Сартбаева деп андай жакшы эле ат турбайбы деп. Мага жакшы эмес өзүм атымчы, анан айтчумун, Кайыргүл Сартбаева бар турбайбы, анда деген жакшы эле ат го деп мен деле ошо айымдын маданиятын көрүп таасирленчүмүн да. Анда Ошо да таасир, улууну карап кичи өсөт. Улууну карап кичи өсөт. Биздин азыр мамлекетте кичинекей балдардан баягы той-пойго баргандагы тамадалардагы тамаша кылып суроо берет го, сен ким болгуң келип атат десе, мен депутат болгум келип атат, мен президент болгум келет дейт да. Эмне кыласың десе, мен көп акча тапкым келип атат дейт. Ошондо кичинекей балдарга мен ушундай комузчу болгум келип атат, мен ушундай ырчы болгум келип атат, мен ушундай спортсмен болгум келип атат деп айтпайт. Эмне үчүн? Биз анткени мамлекеттин деңгээлинде ал сүйүүнү элге сиңиртпей жатабыз да. Мисалы, президент өзү, бирок эми баягы ушуну айтып баштасаң эле таштар аябай чабылып эле сен религияга жаман кыласың деп башташат да. Бирокчу президент эмне кылып атат? Барып туруп мен тоого барып лыжа тебем деп көрсөткөн бир да жок. Жээнбеков болчу волейболду жакшы ойнойт деп айтышат негизи. Бир жолу ойногонун көргөн жокпуз. Бир жолу костюм шым, ак рубашка менен деп топко кармап сүрөткө түштү. Ошол бир сүрөтү бар.
Путинди карап көрсө, чынында бүгүн лыжада жүрөт, эртең кимонону кийип алып карате кылып атат, анан сууда сүзүп атат. Анан кичинекей балдар, мен дагы мондай спортсмен болгум келет деген ой пайда болот. А биздики эмне кылат? Биздики кайсыл мечитке барып намаз окуйт. Ошондо кичинекей балдар анан кандай машинаны айдап жүрөт, кандай депутат, баягы депутаттардын маданияты жок, түкүрүп коюп туруп, анан урушуп, кыйкырып, бири-бири менен согушат. Демек, бул жакшы нерсе экен да. Бизге маданияттын кереги жок, бизге спорттун дагы кереги жок. Бизге депутат болсок болду деген ушундай сиңирип атат болуш керек деп ойлойм да. Бирок спорт жок. Спортко болгон сүйүү жок дегенде мен алысмын. Анткени чындыгында абдан көп кичинекей балдары да, кыздар, азыр үйдө отурган айымдар, домохозяйка деп атпайсызбы, алар дагы спортко болгон сүйүүсү абдан көп да. Биз чындыгында Айда экөөбүз эртең менен кечке чейин волейбол деп спорт залда жүрөбүз, баягы дем алыш күндөрү. Мен Катяда күлүп каласың го, дем алыш күн болсо эле сен спорт залда жүрөсүң депчи. Ойнойм десе шарт жок. Чындыгында спорт залдар дагы жок. Көчөдө биз эми айымдардын маселесин көрсөтүп атпайбызбы? Чындыгында ар бир райондо 1-5-6дан футболдук полеси бар, таласы бар. Эркектер салган, мүмкүнчүлүгү да бар. Бирок аялдарга жылуу болуш керек. Эми көчөдө бизде эми күнгө тиет, бетибиз бузулат, эми аялдардын эмеси көп да, шарт болуш керек. Ошондой шарт жок. Федерация болсо баягы федерациялар көп. Федерация көп, биздин федерацияны эми жамандап айтпайын, бирок баягы свадебный генералдай болуп барып бир жерде сүрөткө түшүп коет. Жок, ошону айтып коеюн, просто аягынан эми азыр мактайт, Айда билем го, бирок федерация эмеге спортсмендерге ошолорду карайт да. А любители спорт деп коебуз го бизчи, любители деп. Алар эмне кылат? Бизде чындыгында мамлекетте мындай шарт жок болуп атат. Бирок ал шартка карабастан айымдар, жаш кыздар ушул болгон спортко болгон сүйүүсү күчөп, ойноп турган учурлар азыр абдан көп да. Ошого негизи шарт болуш керек деп ойлойм. Сөзүм оңлай мындай да, өзү волейбол федерациясы негизи эле Кыргызстандагы болгон федерациялар, булар өзү коомдук уюм болуп эсептелинет. Алар өзлөрү самофинансирование алат. Но биздин түздөн түз тиешеси бар, бул мамлекеттик спорт агенттиги бар. Ошол спорт агенттиги акыркы жылдары менин баамымда бул региондорду көп жакшы билбейм, мен эле Бишкек шаарында массовый спортту мен бир 10 жыл мурун өзүм ушу аралашып калдым эле, массовый спортту жакшы көтөрчү эле да. Азыр акыркы 10 жылдарда массовый спорт деген такыр жок. Массовый спорт бар, бирок бул жеке адамдардын инициативасы менен. Ошол эле Дилгир лигасы энелерди алсак, ошол эле энелер лигасы өзлөрүнүн инициативасынан көтөрмөлөп келип туруп мамлекеттик деңгээлге жеткизип коюп атышат. Ошол федерация, ошол госагентство ушундай энелер башыңарды бириктирип топ ойноп жатыпсыңар. Же болбосо ушундай жаштар өзүңөр биригип келип туруп бир лига ачыптырсыңар деген нерсе болуп атат да бул жерде. Өзү спортту 3кө бөлсөк, массовый спорт, сүйүүчү спорт, андан кийин профессионал спорт дейт. Биз эми профессионал спорт жөнүндө кеп кылбай эле коелу. Алардын деңгээлинде эми аз санда мамлекет аларга колунан келишинче кам көрүп атат. Бирок мындан дагы артык кам көрсө, балким жакшы күчтүү спортсмендер чыкмак. Эмнеге дегенде башаты бүт массовый спорттон башталат. Ылдый жактан. Мен Бишкек шаардык спорт комитетинде өзүм студент болуп турган күндөн баштап, бир 3-4 жылдардан баштап 3-4 жыл иштедим эле. Ошол жерде мен билишимче жанагы учетто турган балдар менен да иштешчү эле да. Учетто турган балдардын өзүнүн спартакиадасы болот эле. Биринчи жергиликтүү жерде
Андан кийин райондук деңгээлде, анан шаардык деңгээлде Бишкек шаарынын спартакиадасы. Кээде ошолордун спартакиадасын Ысык көлдө өткөзөт эле. Бул жанагы мен ойлойм азыр мына гаджет, телефон, жанагы компьютерный игры, жалаң ошол нерселерден баарын балдарды мындай алаксытмак да. Ал учетто турган балдардан бөлөк деле азыркы балдарга бул стимул биринчиден. Экинчиден ошол күндөн баштап баланын талантын ойготмокпуз да. Азыр эми мисалы Ат башыдан келетпи, Московский районунан келеби, булар 17-18 жашында мектепти бүтүп келип, анан өзлөрү сүйгөн волейболго кирип атат, өзлөрү сүйгөн футболго кирип атат. Бул спорт үчүн өтө кеч, профессионалдык спорт үчүн. Эгерде өлкөңдү таанытайын десең, ошол жергиликтүү жерлерде именно колунан келишинче бир мектеп лигаларын уюштуруп атышат. Бул эми ал мектептин деңгээлинде, райондун деңгээлинде. Ошол маданият тармагын карасак деле мурда эми ошондой азыр барбы жокпу билбейм, мен кызыгып көрбөп турдум да. Майрам Акаеванын тушундай жаш таланттар деген аябай бир чоң бир иш-чара бар эле. Ошол ар жерлерден таланттуу балдарды спорт тармагынан болобу, билим тармагынан болобу, кол өнөрчүлүк тармагынан болобу 5-6 жашынан баштап ошондой таланттуу балдарды колдоп келет эле. Даже ошол Токтобек Асаналиевдин маркум уулу өтүп кетти, Канат ошолдун Турцияга алып барып бир 5-6 жашында, аябай 9 жашында ошол түрк дүйнөсүн багынтып келгенде, ошол таланттардын аркасында ошондой нерселер болбой атат да бизде мамлекеттик деңгээлде. Частный мисалы шаттык же болбосо дагы ошол эле биз ал нерсенин баарын жеке адамдар жасабаш керек деп ойлойм да. Бул мамлекетке байланган нерсе болуш керек да. Мамлекет бизге ошол нерсени түзүп берсе, анан иш жүрөбү деп ойлойм. Балким ошол мамлекеттик органдарда, ошол эле Маданият министрлиги, анан Госагентство по спорту деп атасыңбы? Ошол жакта балким өзүнүн ошол специалист адам келбей, көчөдөн келген адамдар болуп калып атат болуш керек, балким. Анан анткени баягы спортту сүйгөн адам гана спортту көтөрө алат. Өзүң маданиятты сүйгөн адам, маданиятты көтөрө алат. Анан азыр силер ырдабагыла, анан бийлебегиле, ал болбойт, кыска көйнөк кийбегиле, узун көйнөк кийгиле десе, бул маданият башка болуп калабы деп ойлойм да. Сиз кандай дейсиз? Спорт темасын улап буга муктаждык да болуш керек экен деп ойлоп атам да. Себеби дегенде ошо Москва районунда Беловск айылынан 4-3 километр төмөнүрөөк ошо Коштөбө деген айыл бар. Өзүм ошол жерде жашайм, ошол жерде иштейм. Анан ошол биздин айылдын жаштарына муктаждык пайда болду, чындап пайда болду. Себеби дегенде кечкисин айыл жерине барар жер жок. Мисалы Бишкекте болобу, райондун центринде болобу, барар жерлер бар, айылда жок. Анан ошо спортко кызыккан балдарыбыз, жаштарыбыз бар эле. Керек болсо биздин ошо чакан эски мектебибизде спорт залыбыз жок да. Анан ошо мектеп окуучулары да абдан муктаждык пайда болду да. Анан ошо биздин айылдын жаштарына ошо учурдан пайдаланып бир ыраазычылыгым айтып кетким келет. Себеби дегенде өздөрү чогулуп, ошо айыл өкмөтүнүн астынан бир кайрылуу жасашып, айыл өкмөтүнүн кичинекей чакан бир колдоосу болду дагы. Чоң, эле абдан чоң деп айтсам болот, спорт зал куруп бүтүрүп, үстүн жаптырып, эми анча да майда бара жумуштары калды. Азыр балдар ошол жака барып машыкканга зал даяр болуп атат да. Анан ошо айтып атпаймынбы, жана ушунчалык бир кызыгуу болуп, бир муктаждык болуп, ушу керек десе, жаштардын колунан көп нерсе келет экен. Мен ошо жаштарыбызга айтар элем да, ошо ишин уланта берсин. Ошо айылыбыздын эле балдары өздөрү эле тренер болуп, айылыбыздын эле балдары өздөрү эле ошолорго үйрөтүп, кечкисин чогулуп, баягы айылдын жаштары көчөдө жүрбөй, спорт залда машыкканга спорт залыбыз даяр болуп калды да. Кыздарыбыз бийлеген, ырдаган дагы маданият үйлөрү керек болуп атпайбы? Маданият үйүбүз бар, маданият үйүбүз бар, чакан маданият үйүбүз бар. Анан эми бул жерде баягы ырдап бийлегенге шарт бар. Бирок ата-энелерде да азыр баягы айыл жергесинде кичине финансылык жактан мындай кыйынчылык бар да. Баягы баласын кийиндирип коюп, тамак курсагы ток болсо ошо менен тобокел кылып, ошого менен ток бел болуп жүрөт. Анан ошо айтып атпаймынбы, ата-эне дагы ошо баланын маданий жактан өсүшүнө кам көрүшү керек да.
Анан бизде айылда хореограф жок же музыкант жок болгондуктан биз аны центрден же райондон жалдап келишибиз керек, акча төлөп беришибиз керек. Ошо менен мен 2 жолу 3 жолу аракет жасадым. Келет 1 ай машыгат, 2 ай машыгат деле 3-чү айда баягы таппай калам. Не десе апам акча бербей жатат, үйдө акча жок болуп атат деген ушундай маселелер жаралып атат да. Бирок маданий иш-чаралар дайыма өтүп келет. Биз жаңы жылда абдан айыл баары чогулуп масштабдуу түрдө жаңы жыл майрамын өткөрөбүз. Ноорузду айылдын тургандарын баары чогулуп анда масштабдуу түрдө өткөрөбүз. Мындай чоң иш-чаралар жакшы эле жүрүп атат. Эми ушул быйылкы жаздан баштап пандемия болуп ишибиз токтоп калды. Бирок эми бул жаңы жылга чейин ачылып калса деген чоң тилегибиз бар. Кудайым буйруп бир элибиз тынч болуп, жерибиз тынч болсо, баягы иш-чарабызды кайра улантсакпы деген жакшы тилектерибиз бар да. Мен бир маселе көтөргүм келет эле. Сиз жана айтып кетпедиңизби, башка маданияттын таасири аябай күч алып атат депчи, негизи ушул чын да. Анткени мектептерде биз карап турсак эле жанагы Валентин день, анан эмне дейт, жанагы 31 акция Хэллоуиндерди деген мектептерде киргизет да. Мектептер ошого кызыгып эле анан жанагы кичинекей бала бакча бала бакчаларда жанагы сүйүү күнү деп коюп эле жанагы ящик-пащиктерди коюп эле мен ойлойм ушулар мындай кичине таасирин тийгизет да. Анткени кичинекей кызым да баягы күнү айтып атыптыр, мен деген бир жез кемпирдин бир эмесин кийет элем дейт да. Анан мен чалдым, мектебине чалдым. Силер ушинтип турсаңар дедим. Анда кызымды силерден алып кетем, башка жерге алып барам дедим. Мындай болбойт. Анткени бул мындай менталитетке туура келбейт. Менталитет бул жерде болсун. Бул кызымдын психикасына деген таасир тийгизип атпайбы? Ал анда деген жез кемпирлер жакшы эле адамдар экен деп эле ал кабыл алып атат да. Негизи бул мындай жомоктон бир персонажы болбосо, бул мындай нерсе болбошу керек да негизичи. Бул деле таасирин тийгизип атпайбы анын өсүшүнө. Анан ал деле мындай кичине башкача ойлонуп калып атат да. Мен ойлойм, ушундай нерселерди мектептерде көбүрөөк киргизет да. Жанагы сиз айтып аткан маданият, биздин кыргыз өзүбүздүн адабиятта да деле маданиятты кичинекей эле мындай бир эме менен өтүп кетпесе, бир эки предмет менен өтүп кетпесе, негизи ушундай башка өлкөлөрдүн маданиятынын таасири биздин ушу мектептерде күчтүүрөөк басымдуу бир эмесин түзөт го деп ойлойм да. Жанагы сиздин ошо сөзүңүзгө сурооңузга жооп катары эмес эле сөзүңүздү улай. Биз мына көчө эле бул биздин аябай сыймыгыбыз болду. Дөөлөт Сыдыков Гиннес китебине киргизет деп ошол 14 саат 27 мүнөт Манас айтты. Бул мен кечинде үйгө барып ошону түз эфирде көрүп отурдум. Ошол жерде кечтигине карабай канчалаган кичинекей бөбөктөр ата-энелери менен барып Манас деп уран чакырып турду. Ошол киши Дөөлөт Сыдыков Манас айтып бүткөндөн кийин адамдарда өтө бир башкача бир сезим ойгонду, толкундануу. Биз ошондой нукта балдарды тарбиялашыбыз керек. Жанагы сиздин биринчи сурооңузга кайрылсам, башында берген сурооңузга, биз аш тойлорду өткөзгөнгө мамлекет уруксат берет. Пандемиянын шартында. Көп иш-чараларды өткөзгөнгө мамлекет пандемиянын шартында уруксат берет. Шайлоого топтошконго. Мына ошол эле Садыр Нуркожоевичтин региондорду кыдырып таанышында эч кандай пандемиянын мындай бир эмелери сакталган жок деп ойлойм мен. Бирок залга келгенде, машыгууга келгенде, билимге келгенде, мектептерге келгенде, ошол эле театрларга келгенде, эмне үчүн театрларда ошол эле аралыкты сактап, бир театр толтура адам кирбейт да, аралыкты сактап, сеанстарын коюп, пандемиянын шартында деле адамдардын агартуу жагын, маданият жагын, спорт жагын чыңдай берсек болот да. Демек, мамлекет буга 100% болбосо дагы мындай бир өзүнүн өтө бир эмесине муну бир глобалдуу же бул ушул нерсе азыр муктаж деген нерсеге койбойт. Бул приоритеттер азыр башка да. Башка. Бул бизди өкүндүрөт. Бул идеологияга да тийиштүү да. Бизде идеология жоктугуна бул байланыштуу деп ойлойм. Анткени эгерде идеологияда ушундай жазылып калса, эгерде идеология ушуну
биз тутуп калсак, балким буга маани бере баштайт болушу керек деп ойлойм. Бирок азыр андай жок. Сиз айткандай өкүнүчтүү да. Анткени биз баарыбыз эле азыр мындай биз деле кыргызстандыктын баары эле мындай театрга сиз айткандай көп эле толо барбайт, кызыкпайт. Киного дагы көп. Киного мына Бишкекте эле келип эле киного барам дебесе, билбейм, Айыл жергесинде силерде ат башында силерге барабы? Кино барбы, кинотеатр? Кинотеатр бар, жаңы ачылган. Барабы адамдар? Барышат адамдар. Бизде Караколдо билбейм, барбай калышкан. Мен мурун кичинекей чагымда индийский кинолорго биз көп барчубуз, бирок азыр Караколдо бизде да бар бир-эки кинотеатр, бирөөсү чоңураак, бирөөсү. Пандемия башталгандачы биринчи волна баягы Европадан чыкты го. Менин курбу кызым жашайт. Аяктан мен жаңылыктарды уктурам. Силер эмне кылдыңар? Эмнеңер жабылды? Каяка барасыңар, каяка барбайсыңар деп, анан баягы спортту сүйгөн адамдар биз үйгө отуруп калсак аябай жаман экен да. Чынында бир ай эшикке чыкпай, эшик терезебизин баарын жаап отурдук го. Анан ал таң калып атат да, бизде спорт токтолгон жок. Паркка барып чуркаш керек, сөзсүз. Анткени Европада бул спортко аябай көңүл бөлүнөт. Ошол ар бир региондо, ар бир райондо сөзсүз түрдө бир ушундай чоң комплекстер болот. Ага сөзсүз түрдө барыш керек. Анткени мамлекеттин, алардын көз карашы эртең ошол адамга акча берип, баягы больницага жаткызбаш үчүн бүгүн ошол адамга спортко камсыз кылыш керек деп айтат да. Анткени спорт менен машыксаң, жөнөкөй спорт, бул профессионалдык спорт айткан жокмун. Ар бир адам ошондо баягы иммунитетиң дагы жогору болот, ден соолугуң дагы чың болот дейт. Анан ал ошо Европада чындыгында биздин баягы курсагы чыккан, биз чоң кишилерди авторитет деп коебуз го. Ал жакта ал аябай туура эмес көз караш. Анткени бул спорт менен машыкпайт экен, же эртең менен чуркабайт экен, же баягы залдарга барбайт экен деген бул терс көз караш да. Ошондуктан бизге токтолгон жок. Адамдар өзүлөрү баягы залдарга барып машыкканда деле эми ал жерден кучакташып отуруп машыкпайт. Бирин-бири деле киши көп тааныбайт да. Бул жакта деле баягы залга барып, тренажерный залдарга барганда деле мындай ушул расстояние, дистанциясы бир 2-3 метр болот да. Анан тилекке каршы биздики чындыгында тойлорду уруксат беребиз да, а буяка келгенде жок. Анан айтканыбыз силердин ден соолугуңар үчүн дейт да. Анан иммунитет кандай жогору болот биз келелим кечке үйдө отурсак, чуркабасак. Анан биздин ден соолугубузду карап атабы, же өзүлөрүнүн баягы деңгээли деп ойлойм да, деңгээли. Маданиятты ошол жактан баштап, ошол жактан көрсөтүш керек да. Негизи ушу сунуш катары силер мындай райондордо бердиңер беле, ушундай кылсак, сиз депутат болуп иштейсиз да, сиз негизи ушундай маселелерди көтөрдүңөр беле, ушундай кылсак жакшы болот эле, момундай кылалы депчи. Албетте баягы район болгондон кийин айыл жерлериндеги мектептерде балдардын сандары деле чакан, ата энелерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баардык айыл өкмөттөр деле аракет кылып жатышат. Алар деле баардык шарттарды түзүп берип атат. Жана дезинфекция кыла турган баардык керектүү шаймандар менен камсыз кылып атат. Ушул жок деген айыл жергесинде мектептерди ачып койсо деген суранычтар менен кайрылып атабыз. Районго кайрылганбыз, район аркылуу министрликке кайрылганбыз. Жанагындай маданий иш-чараларды деле жанагындай аралыкты сактоо менен өткөрө берсекпи деген сунуштар менен да кайрылганбыз. Бирок мындай олуттуу бизге керектүү жооп боло элек да. Эми биз үмүт менен жашап келебиз. Ар дайым үмүттөнөлү. Пандемия балким кичине мындай пандемия токтосо, балким бизде ушу спорт, бирок спортко көп адам кызыгат. Биздин үй бүлөдө баары кызыгат. Баарыбыз мындай волейболго башыбыз менен кирип кетпесек да, бирок биз да кызыгып, биздин үй бүлөдө кичине болсо да тарбия беребиз да. Уулум 2 секцияга, бирөө самбага, бирөө эмеге, футболго, бирок футболго барып турду. Кызым меники мына гимнастикага барат да. Анан мен ойлойм, мен кичинекей чагымда бүт спортторго катышып чыккам.
ошондуктан мындай өзүм да ошого кызыгам да. Негизи эгерде үй бүлөдө да ошондой маани берсе, балким тиякты биякты карабай эле мындай качан бизди мамлекет карайт деп отурбай деле үйдөн да кичине болсо да маани берип турса, ойлойм анда балдарыбыз да дени сак болуп чоңоет депчи. Ошо силерге да чоң ыраазычылык билдирем. Ушу мындай олуттуу теманы да биз бүгүн көтөргөнгө да аракет кылдык. Ушу убактыңарды бөлүп чүйдөн бери келдиңер, силерге да чоң ыраазычылык билдирем. Сизге да чоң рахмат. Келип тургула, маселелерди көтөрүп турабыз, айтчу сөздөр көп. Сизге да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен кыйын ток-шоу программасы соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.